Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен биз чарба жандыктарынын бири уй менен таанышабыз. Уй кантип добуш чыгарат билесиңерби балдар? Ушундайбы? Жок. Мындай да. Азаматсыңар балдар. Уйларды биз айылга барганда көрө алабыз. Алар жайлоодо, бадада же талаада оттоп жүрүшөт. Уй башка чарба жандыктарына караганда чоң жаныбар болуп саналат. Тулку боюнун узундугу болжолдуу 2 метр 45 сантиметрга барабар. Ал эми бийиктиги 1 метр 75 сантиметрди түзөт. Уй бизге сүт берет. Сүттү баарыбыз жакшы көрөбүзбү? Ооба. Азаматсыңар балдар. Уйлардын кандай түстөрүн билесиңер? Мен болсо кара, күрөң, боз уй, таргыл жана сары түстөгү уйларды билем. Уйлардын баласы эмне деп аталат балдар? Бөлтүрүк деп аталабы? Жок. Музо деп аталат да. Балдар, азаматсыңар. Уйдун жаңы туулган баласы музо деп аталат. Музо 1 жашка чыкканда торпок деп аталат. Ал эми ургаачы торпок 2 же 3 жашка чыкканда куна жын деп аталат. Уйдун эркеги бука. Букалар уйга салыштырмалуу чоңураак жана сүзөнөк болушат. Кышында уйларга тою даярдашат. Андемесе бүгүн биз уйлар тууралуу маалымат алдык. Көрүшкөнчө сак саламатта туруңла балдар.